Ысык Көл облусунда керектөөчүлөрдү үзгүлтүксүз жана сапаттуу электр энергиясы менен камсыздоо максатында кыш мезгилине карата оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Март айынан бери Каракол шаарында эскилиги жеткен жалпы 52 электр мамалар алмаштырылып, электр чордондорундагы жабдыктар жаңыланууда. Бул жерде опорный изоляторлор эскириптир, губка держатель, ПК держатель дегендер бар. Ошолор жаңыртабыз. Автомат эскириптир, автоматтагы бул баягы өтө нагрузканы кармай албай калат. Ошон үчүн алмаштырабыз буну. Кышкыга даярдыкта бул. Азыр именно кеч күзгө чейин биз ошо жумуштарыбызды жасайбыз. Материалдарды алмаштырып, анан кийин бир күндө бир тыпыны бүтүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Нагрузкадан ошонун баардыгын эскирет, ысыйт, кайра музда. Азыр нагрузка жок, ошонун баардыгын кайра кышкыга даярдык көрсөтүш керек. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы менен биргеликте ишке ашып жаткан долбоордун алкагында капталган зымдар тартылууда. Бул зымдын өзгөчөлүгү суу карга, жаан-чачынга, катуу шамалга, бак-дарактар кулаганда эч нерсе болбой туруштук берет. Мындан улам авариялык өчүрүүлөрдүн азайышын камсыздайт. Былтыр 2022-жылы бул проект кирген, СИП проект, ОБР проекти деп коет. Ошо 2022-жылдан бери тартып атабыз. Былтыр кечирээк баштап калганбыз, кичине июндун аяк чендерине баштап. Быйыл кичине эртерээк баштадык, Кудайым буйрса. Бул эми СИПтин артыкчылыгы эмне? Бул не СИПтин артыкчылыгы? Бул борон чапкында жаан-чачын аварияга өчүрүүлөр азаят экен. Быйыл билинди да, былтыр тартылган жерлерде мисалы үчүн авария өчүрүүлөр болгон жок. Анан быйыл Кудайым буйрса ошо аракет кылып атабыз. Быйыл ноябрга чейин тартабыз. Өткөн жылы 36 чакырым капталган зымдар тартылса, быйыл 60 чакырымга орнотуу мерчемделген. Ал эми азыркы тапта Каракол шаарында 8 километрге бул түрдөгү чубалгы тартылды. Биздин көчөдө буюрса ушундай жаңы сипсым жана изолированный которулуп атыптыр. Буюрса эми могу мурун болсо жанагындай ачык зымдар болуп бири-бирине шамалда тийишип, бак-дарактарга тийишип, өчүп эле неме боло берчү да, өчүп калчу. Эми азыр бул которулса бактарга да тийсе да эчтеке болбойт, жаанга да эчтеке болбойт. Буюрса үмүттөбүз өчпөйт деген. Жакшы, ушундай эми мамлекетибизде өнүгүү эле болуп турсун. Белгилей кетсек, Каракол шаары боюнча жалпысынан 27172 абонент бар. Дубандын баардык аймагында энергетиктер тарабынан кыш камылгасы белгиленген график менен ишке ашууда. Алдыда күз айларына чейин кубаттуулугу аз көмөкчү чордондорун алмаштырып, жаңы аба чубалгыларын тартуу иштери жүрөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл облусу.